ошол эле чек ара маселеси көйгөй болуп турат эмеспи биздечи, маал менен ошону токтотуп кое аласызбы сиз кандай бир күчүңүз менен? Муну көрүш керек өзүчө. Кыргыз ар нерсени көрүш керек. Мен мындай тобологон жокмун, бирок баягы Кудай калыс дегендей, Кудай асманга көтөрүлгөндө, мисалга эне ата деле 10 баласын бирдей эле көрөт да. Керек болсо мындай тиги кырсыктап түрмөгө түшүп калганындагы көңүлүндө жашайт. Ошо сыяктуу анан бир мен баардык улутту бирдей эле көрүп калдым. Булар ушуну көрүш керек экен. Мисалга бул маалыматта берилет. Арстан Алайдын астына Кудайдын астына же корпус Арстан Алай да. Сиз Кыргызга жардам бере албасаңыз, Улуулугуңуз эмне да анда? Не кереги бар жардам берип? Жардамды жакшы эле бердик го. А түшүнбөсө, боор урса боорго тепсе, көчөгө чыксаң күлсө, Кудайга күлүп атат да, кадимкидей эле Кудай. Мисалга эми Кудай деген сөз мындай. Бир кезде адам келип туруп Мухаммедпи, Исабы, Мусабы да айтканда, мен пайгамбармын, мага Алла ошентип айтты. Аны да кабыл алган эмес. Аны да уртокмок алган, күлкүлөгөн. Азыр эски заман болгону мүмкүн мен ошондой кордук көрсөтмөктүр. Анан ошондон аалам күчтөр аны коргоп турат да. Мисалга аны соттойм десе, соттолбой эле Арсалайга иш козгоду да кадимкидей эле жогорку кеңештен. Маселе көтөрүп, өздөрү соттолду, ошол сыяктуу мен дагы мындай бир калыстыгым ушунда да. Калыстыгым ушунда. Анан өскөн кезде мен мээрим төгүп коем. Кудайымын